Саламатсыздар, урматтуу ага эжелер. Биз дагы бир видеобузду баштайбыз. Бул ирет Classroom приложениясы менен иштегенди үйрөнөбүз. Classroom деген сөз өзү эле айткылуу Google'дын дагы бир жакшы приложенияларынын бири. Бул виртуальный класс дегенди түшүндүрөт. Сиздер виртуальный класс ачып алсаңыздар болот. Бул приложенияда иштөө абдан оңой жана ыңгайлуу. Эми муну каяктан көчүрүп алабыз? Бул ирет дагы Classroom приложениясын Play Market аркылуу көчүрүп алабыз. Андан кийин мисалы мына Classroom деп эле кыргызча болобу, орусча болуп жаза беребиз. Ошол жазсак деле чыгат дагы и мындай белгидеги приложенияны көчүрүп алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул телефондо уже Classroom приложениясы көчүрүлгөн. Биз эми көчүрүлүп установка болгон Classroom менен иштегенди үйрөнөбүз. Анда баштасак. Classroom басабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул уже менин Classroom ачылган бул приложение. Менде көрүп тургансыздар ар кандай класстар ачылган, группалар ачылган. Мына мисалы мен мисал келтире кетейин. 11 класс боюнча математика сабагы боюнча онлайн урок мына төмөндөгүдөй болуп турат. Мунун ичинде эми эмне бар? Мен муну менен кандай иштешип атам? Демек карасаңыздар, канча окуучу, канча классыңызда окуучу болсо ошончо класс окуучу жазылып, демек бул сиздин виртуальный классыңызда азыр 21 окуучу бар деген сөздү түшүндүрөт. Буга жазылып турат. Улам балдар көчкөн сайын, балдарга көчүрүлүп, улам балдар кошулган сайын сиздин классыңызга балдар кирип кошулуп баштайт. Анда биз азыр ошо 11 класска боюнча ачып көрөлү. Мына онлайн классы математика сабагы 11 Б классы боюнча. Эми биякта сиздер көрүп тургандай эле заданиялар берилген, тесттер берилген, мына видео уроктор берилген, мындай тесттер берилген. Мисалы, биринчи заданияны карайбыз. Бул заданияны мен бергем. Бул 13 окуучу уже тест заданияларын аткарып мага берип атышат. Демек бул эмне деген сөз? Бул Айдана Жоломанова тесттин тапшырып мага берди, мага келди деген сөз. Эми дагы 8 окуучунун калган бере элек. Бияктан көрсөк болот. Бул работа учащихся берген, бербегени боюнча бизде маалымат. Инструкциясында карайбыз. Мен бул тестти 2 күн мурун бергем. Бияка срок сдачи бүгүнкү күн менен бүтөт деп жазылып турат. Тестти толук чыгарган эң максимальный балл мен 100 балл деп койгом. Мына бул биякта баллдар жазылып турат. Эми бул тестти карап көрөлү. Тестти ачат окуучу. Мына мен жиберген Word аркылуу жиберген тест 2 вариантта производной боюнча тема, производной туындулар боюнча тема дагы тест. Балдар буларды аткарат дагы кайра мага жиберишет. Бул ушул эле учурда эгерде балада түшүнүкпөй калышса, кандайдыр бир суроолору болсо, бул жакка деле комментарий жазып, мына чат аркылуу эле сүйлөшүп турсак болот. Балдарга түшүнүк берип турсак болот. Кайра кетебиз, улантабыз. Мисалы, мен видео урок жибергем. Мына видео урок. Бул видеону балдар көрүшөт и тема боюнча түшүнүп алышат.
видеоурок по теме производной сложной функции. Ушул видеоурокду берген. Бул балдар бул видеону көрүп, кадимкидейсиндей эле көрүп алып туруп, анан иштеп баштаганга мүмкүнчүлүк болот. Эми пользователь деген жерин карайбыз, бассак, аякта көрүп турасыздар. Мен преподаватель Гүлзат Мукашева биякта окуучулар. Бул жерге биз дагы башка преподавательдерди кошуп, алар дагы өздөрүнүн заданияларын берип турса болот, аны кошсок болот, окуучуларды кошсок болот. Кадимкидей эле окуучуларыбыз менен эле мектепте иштегендей эле онлайн урокторду өтүп өрсөк болот. Лентага келебиз. Лентада бул биз мына эмне кылып жатканыбыздын баары көрүнүп турат. Эми бул уже даяр класс боюнча. Эми биз кантип жаңы класс ачсак болот? Киребиз. Бул менин уже ачылган класс боюнча түшүнүк бердим. Сиздерде бул пока жаңы установка болгондуктан булар жок болот, а сиздер кантип жаңы ачасыздар? Ал үчүн үстү жак тарапты карасаңыздар, плюс турат. Бул плюсту басабыз. Анда дагы ошондой эле создать курс деген бар, или присоединиться деген жери бар. Биз пока сиздер кошулуп элек болгондуктан биз новый курс, жаңы курс ачабыз. Бассак, бизге ошо классрумдун өзүнүн кантип колдонуш боюнча приложениялар билет. Макулмун деп птичка коюп, мына жерине птичканы коюп, продолжить деп басып, продолжать беребиз. Название курса дейт мына. Эми биздин курсубуз онлайн сабактар деп коелу. Разделдерге бөлүп алсак болот. Ар кандай канча разделден мисалы математика сабагын өткөн атсак, математикада бизде геометрия, алгебра же болбосо алгебраны ар бир разделдерге бөлүп жазып алсак болот. Историядан деле бөлүктөргө Кыргызстан тарыхы, мировая история деп разделдерге бөлүп жазып алсак болот. Бул өзүңүздөргө керек болгон. Аудиторияга биз кимдерди сунуш кылабыз? Биздин аудиториябыз, демек биздин окуучулар деп жазып алабыз. Орусча ученики и предмет. Мисалы русский язык предмети деп коелу. Русский язык и литература предмети. Жашыл көктү басабыз дагы. И телефон үстү жагында создать деген жер турат. Ошол создать деген жерди басабыз. Бизге азыр жаңы онлайн сабактар деген курсубуз ачылды. Эми бул биз эмне кылабыз муну менен иштегенде? Настройкага кирип, биринчи бул курсубузду настройкалашыбыз керек. Аны басып, бизде окуучулар предметтерибиз, описанияга деле русский язык и литература деп жазып коелу. Ушул бул онлайн сабак эмне описаниясын жазып коелу, эмне жөнүндө болду экен. И ошол эле учурда астында основная информация деген жеринде код курсы. Мына бул код бар. Бул код эмне кереги бар? Бул код аркылуу сиз окуучуларга жибересиздер. Ушул код аркылуу окуучулар кирет ушул курска и сиз берген тапшырмаларды аткарып баштайт. Бул үстү жагына биз ар кандай изменениялар келтирип алгандан кийин готов деп жазып коебуз. Эми бияка эмне алабыз? Бизге эми бул лента эмне жөнүндө жазылды? Мисалы, введите текст.
мына жерде биздин аккаунт менен ачылгандыктан аккаунттар көрүнүп турат да. Бул жерге лента кадимкидей эле WhatsApp'та жазгандай сыяктуу эле, Facebook'та лента жазгандай эле бияка жазып койсок болот. Мисалы, кош келиңиздер. Анткени биз жаңы ачып аткандан кийин кош келиңиздер, урматтуу мугалимдер жана окуучулар деп коелу. Мына биз жазып койдук. Балдар ушуну көрүп, биздин эже экен же биздин курс экен байкап келип турушат. Эми биз заданияларды кандай беребиз? Бул лентасы болчу. Ошо лентанын жанында задание бар. Мына задание басабыз. Аны бизде азыр пока задание жок да бул курста. Задание бериш үчүн мына плюс басабыз. Бул плюсту басканда биз заданияны каяктан алабыз? Биздин буга чейинки даярдап койгон Word приложениясы менен жазылган документтерибиз же Excel кандай же каналдарыбыз, видеолорубуз болсо ошолорду көчүргөнгө биз алабыз. Эми биз эмне азыр көчүрөлү? Биз мисалы задание көчүрөлү. Ал заданиябыздын темасын жазабыз. Тема кадимкидей эле кайсы тема, эмне деген темада задание берген атабыз. Бул тест деп коелу. Же болсо же көнүгүү иштөө. Ар кандай, ар ким өзүнүн сабагына ылайыктап жаза берет. Ошол эле учурда бул биз тест берген аткандыктан же көнүгүү берген атсак, ушул көнүгүүнү аткарганда эң жогорку балыбыз 100 деп коелу. Же болбосо муну өзгөртсөк болот. Мисалы, бул жакшы аткарсаңыз, толук сонун аткарсаңыз, максимальный балл мисалы 90 балл деп коелу. Аны өзгөртүп жазсак болот. Готов. Срок сдачи. Мына эң керектүү жер дагы ошол жак. Биздики бул жерге срок сдачи экзамен карайбыз. Мисалы, биз бүгүн темабызды өттүк, заданиябызды бердик. Ошол заданиябызды бизге эртеңкиге чейин же 2 күн убакытта, мисалы 25 болуп аткандан кийин 27-сине бере турган болсок, 27-син коебуз дагы окей деп коебуз. Демек, биз 2 күнгө срок сдачи коюп койдук. 2 күн балдар тестибизди аткарышат, бизге салып бүтүшү керек. Эми тема деген жерге темабызды жазабыз. Анда ага чейин ошол эле скрипка, мына баардык эле приложенияларда скрипка жери бар. Скрипканы басабыз дагы биз азыр текст көчүрөбүз. Текстти каяктан көчүрөбүз? Көрүп турганыңыздай эле Google дисктен көчүрсөк болот, ссылка аркылуу, же болбосо биздин соткабызда же компьютерибизде болгон файлдар аркылуу, же болбосо может биз жөн эле сүрөт жиберебиз. Ар кандай нерселерди жиберсек болот. Ошолордун ичинен биз тандап алабыз кайсынысын бизге керек экен. Мисалы, азыр файл на компьютерин тандап алайын. Биякта менде көп документтер бар. Мисалы, эми тест мына 7-класска мисалы деп коеюн. Мисалы, Word документин басып коебуз, өзү көчүп аткан болот. Мына могу жерге көчтү материал, биздин материал. Темага жазып коелу. Мисалы, эмне темада бөлчөктөр деп коелу. Сохранить. Демек, ушул темада тест жибердик. Бул биздин тема эмес, название биздин курска математика.
коеюн. Бул жаздык. Эми муну отправить кылышыбыз керек. WhatsApp приложениясында отправить жиберүү чекити кандай десем астында болсо, ал бул Classroom'da үстүндө өзүңүздөр көрүп тургансыздай көрүнүп турат үстүндө. Муну басабыз. Отправить заданияны басабыз. Күтүп турсак, задание создано. Мына бөлчөктөр. Инструкциябыз бул немебиз. Эми бияка окуучулар киргенде эле өздөрү кирип баштайт. Бул биз задание бердик. Эми биз кантип окуучуларды чакырып алабыз? Карасаңыздар, бизде окуучулар азыр биякта жок эч ким, жок болгондуктан биз электронный адрес аркылуу чакырсак деле болот. Балдардын ар бир баланын электронный адресин билбегендиктен, эгерде билсек эле башка нерсени кирире турган болсок, электронный почтасын жиберсек, тапсак болот. Эми бизде жок болгондуктан азыр биз жанагы мен айтып кеткендей эле биздин настройкадагы кодду скачать этип алабыз. Копировать этип алабыз. Бассак, мына код курса уже скопирован деп чыгат. Аны кайра эле баягыдай эле WhatsApp группабыз бар классыбыздын. Ошол эле классыбыздын WhatsApp группасына жазабыз. Мисалы, геометрия 7-Б класска и ставить деп коебуз дагы. Жазабыз. Бул курска кирүүчү код деп жиберип койсоңуз эле, ушул код менен балдар өздөрү кирип башташат. Биз ошентип өзүбүздүн курска окуучуларды киргизип баштайбыз. Бул курска деле жанагындай эле материалдарды через телефонуңуздарда бар болсо, телефонуңуздарды эле көчүрсөңүздөр болот. Мисалы, видео көчүрүрсөк болот, айткандай, жанагындай тесттерди, заданияларды жасасак болот. Өзү чыгып бизге көрсөтүп турат. Муну виртуальный класс катары сезип эле кадимкидей чыгара беребиз. Биздин окуучуларыбыз келечекте биз муну даярдап койдук. Бул демек бизде Google Classroom приложениясы менен иштөө ушундайдан турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.